жогорку окуу жайлардын арасында өткөн. Таймашта баардыгы ар тараптуу жана көп даярдык менен келгендиги байкалып турду. Себеби 45 жаштан жогорку агайлардын волейбол оюну бул жылы Курч мүнөздө өттү. Таймаш аябай талаштуу болду. Себеби бардык командалар ар жылы даярданып атып, мындай айтканда тажрыйбалары мол агайлар. Бардыгы кечээ эле спортко келген эмес, көп жылдан бери ойноп жүргөн агайлар. 30 жылдан ашык эмгектенип келсем дагы ушул спорттун түрүнө, волейбол түрүнө катышып, көп ийгиликтерге жетишип келебиз. Ошону менен катар биздин достук университеттер тарабынан дагы, ушу ректорат тарабынан да колдоонун негизинде тренировкалардын болуп, бизге ошо тренировкадан алган насааттарыбызды белгилеген негизинде достук университеттерден да алдыңкы орундарды ээлеп келебиз. Спорттун 7 түрүнөн оюндар болгон. Биз непосредственно 45тен жогору агайлар волейбол боюнча оюн өткөрдүк. Биздин оюндар аграрный академияда өттү. 5 команда болду. Ошо 5 командадан биринчи орунду алып, жакшы жетишкендиктерге жетишти. Наша команда 45+. Можно сказать, что показала очень хорошие результаты в этом году. Мы заняли среди 7 команд первое место. Это просто очень отличный результат, потому что каждый год в этих соревнованиях участвовало всего лишь по 3-4 команды. В этом году все вузы проявили большой интерес именно к этой возрастной категории. Участвовало уже 7 команд, и мы в этом большом количестве команд заняли первое место. Ну, для того, чтобы мы заняли все-таки первое место, это послужило, опять же, большое, как правильно сказать, большую роль в этом оказал наше руководство. Ректор постоянно предоставляет нам такую возможность участвовать, заниматься, регулярно посещать тренировки, совершенствовать свое мастерство в волейболе. Поэтому вот мы достигли таких хороших результатов. Жалпылап айтсак, бул жетишкендиктер жөн эле келип калган жок. Себеби университеттин жетекчилиги тарабынан баса белгилеп айтсак, Айгүл Төлөкованын жетекчилиги аркасында акыркы 3-4 жылдан бери көп көңүл бурулуп келатат. Шарттар түзүлгөн, республикалык деңгээлде орун алып келген ага эжелерге акчалай, кызыктыруучу сыйлыктар каралып келатат. Ушунун баардыгы биздин спорт менен машыккан ага эжелерибизге шыктандыруу жаратат деп ишенем. Ошондо биз кээ бирөөнүн тренировкасына да карабастан кызыгуу менен биздин ушу 45+ волейбол аялдар командасында баардыгыбыз бирип ойнобуз. Улам бири-бирибизди алмаштырып кызыгуу менен ойнодук. Биздин алган очколорубуз эң жогорку деңгээлде очколор менен эсептелди. Мисалы 4-25, 5-25 ушундай очколор менен алдыга чыгып, биз өзүбүз дагы сүйүнүп калдык. Университет тарабынан бир мактанып кетишерибиз бар. Биздин вузга карап, мындай формаларды алып беришип, бүт бардык условиялардын баарын түзүп берген университет. Ошондуктан биздики зал бар, тренерлер бар. Ошон үчүн биздин деңгээл өсүп тургандыгы айтып турат да. Анан башка вуздардын мугалимдери менен да сүйлөшүп калсак, алар айтат, силердин форманы көргөндөн кийин биз жактан дагы ректорлорубуз, чоңдору, ушу аппараттагылары ошо бизге окшоп аларды кийинте баштады. Силерге башталышсыңар дейт да, биз деңизи баш жагындабыз да, башатындабыз негизи. Спасибо большое руководству нашего университета, непосредственно ректору и всем, кто оказывает большое содействие в развитии нашего мастерства, не только предоставляя нам возможность тренироваться еженедельно, но и поддержку большую оказывают в виде премий, скажем так, и
дают нам форму хорошую, ну, подстегивают, как бы стимулируют в дальнейшем развитии нашего спортивного мастерства.